Үй бүлөлүк зордук зомбулук бул адамга карата анын жакындары, мисалы, жолдошу же жубайы, бир туугандары, ата-энеси тарабынан көрсөтүлгөн зомбулук. Үй бүлөлүк зордук зомбулуктун 4 түрү бар: физикалык, психологиялык, экономикалык жана сексуалдык. Эң билинген жана белгилүү түрү бул физикалык зордук зомбулук. Ошол эле учурда психологиялык басмырлоо, акча каражаттан кесүү же жыныстык катнашууга зордоо дагы үй бүлөлүк зордук зомбулукка кирет. Маанилүүсү, зомбулукта ага дуушар болгон адам эмес, аны көрсөткөн адам гана күнөөлүү экенин эсибизге тутуу зарыл. Бул көрүнүш менен күрөшүүгө жалпы коом биргиликте аракет кылууга милдеттүү. Азыркы күндө Кыргызстандын ар кандай областтарында үй бүлөлүк зордук зомбулуктун алдын алуу жана андан зыян тарткан адамдарга жардам берүү боюнча иштер жүргүзүлүүдө. Эгерде сиз үй бүлөлүк зордук зомбулукка кабылып жатсаңыз, телефонуңуздун камерасына QR кодду окутуп, сизге жардам берүүчү борборлор боюнча толук маалымат алыңыз. Же төмөнкү номерлерге